2023-жылдын 7 октябрында Оғаныстың Герат шаарынан 52 чакырым алыста күчү 6,4 балга жеткен зилзала катталган. Иран жана Түркменистан чегараларына жакын жайгашкан бул Герат провинциясында катталган кырсыктан 2000ден ашуун адам каза болуп, 10 миңге жакын жабыркап, миңдеген турак жай жарактан чыккан. Ошол күндөрү өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргызстан жер титирөөдөн жабыркаган Ооган элине гуманитардык жардам көрсөтөөрү белгиленди. Выступаем за продолжение оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Сапарымыздан байсалдуу болуп, өлкө жетекчилиги койгон тапшырманы ийгиликтүү аткарып, аман-эсен өлкөбүзгө кайтып келиңиздер. Ош шаарынан 29 ноябрь күнү жөнөтүлгөн жардам кербени Өзбекстан Республикасы аркылуу Ооган элине жеткирүү мерчемделген. Белгилей кетсек, эки мамлекеттин өзгөчө кырдаалдар министрлери жардам кербенин Өзбекстан аркылуу өтүүдө жаралуучу маселелерди алдын ала чечишкен. 11 жүк ташуучу унаа менен 75 тонна ун, 20 тонна кумшекер, 5 тонна өсүмдүк майы жана 500 керебет жууркан төшөк эл аралык жарандык коргонуу уюму тарабынан 1 миллион сомго кийим-кече жана күнүмдүк турмуш тиричиликке керектелүүчү каражаттар Өзбекстан аркылуу 2 күн жол жүрдү. Урматтуу коллегалар, кимдир бирөө чарчап, уйкусу келсе сразу айткыла, алмашабыз, макулбу? Запасной биздин водитель бар. Как поняли, прием. Өзбекстан Республикасынын майы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Кыргызстандан бараткан жардам кербенин күнү түнү коштоп, өлкө аймагында коопсуздукту камсыздоо менен 1 декабрда саат 11-лерге карай Өзбек Ооган чегарасына чейин узатып барышты. Хайратонго өтүп баратабыз. Аркасына уруп калбадыбы? Иә, Амурдарияны өтүп баратабыз. Амурдария. Гум жардам кербенин Оғанстандын Хайратон чегара өткөрүү бекетинен Кыргыз Республикасынын Ооган өлкөсүндөгү убактылуу өкүлү Данияр Жолчиев, Оғанстан тышкы иштер министрлигинин Балх провинциясы боюнча өкүлү Атайы Садит жана Хайратон чегара өткөрүү бекетинин комиссары Молави Хабиби тосуп алды. Аталган чегара өткөрүү бекети Оғанстандын Балх провинциясынын аймагында жайгашкан. Жардам кербенинин коопсуздугун камсыздап жүрүүгө Кари Мансур жетектеген 18 куралдуу күзөтчү коштоп бара турганын бекеттин комиссары Молави Хабиби айтып өттү. Расында кетет. Кийин сиз, кийин артында дагы бир машина болот, кийин анан менин машина. Мен замыкающий. Автоунаалар тиешелүү текшерүүлөрдөн өткөн соң Балх провинциясынын борбору Мазари Шариф шаарын көздөй жолго чыгышты. Ооган мамлекетинде жардам кербенинин жүрүшүн улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев тийиштүү кызматтар аркылуу өзү көзөмөлдөп турду. Кыргызстан заинтересован в мирном и стабильном Афганистане, в связи с чем предлагаем следующее. Оказание содействия, поддержания стабильности и принятия мер по недопущению возникновения внутренних и внешних факторов.
түндө Мазари Шарифке түнөдүк. Азыр Мазари Шарифтен эртең менен саат 6-да чыгып, азыр Шибирган деген айылдан өтүп баратабыз. Биздин кызматкерлердин арасында ооруп калгандар жок. Автоунааларыбыз дагы жакшы. Бүгүнкү күн ошол 2 декабрь. Афганистанда 10:29 болду эртең мененки таңкы. Биз ошол жарым жолду басып өттүк. Бул күнү куткаруучулар Ооган жергесинин Фариаб провинциясындагы Кайсар кыштагында түнөштү. Андан ары Бадгис провинциясынын Калайы Нау шаарында болуп, таңерте Герат шаарын көздөй багыт алышты. Бул аймактагы жолдун татаалдыгы жардам кербенинин ылдамдыгын бир топ жайлатты. Белгилей кетсек, буга чейин Ооган мамлекетине бир катар жөнөтүлгөн гум жардамдар жолдун татаалдыгына байланыштуу оор жүк ташуучу унаалар ушул аймактан өтө алышпай, атайын жалданып алынган жергиликтүү унаалар менен өз дарегине жеткен. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары жаңы жана айдоочулары тажрыйбалуу болгондуктан Ооганстандын эң татаал жолдорун саатына 5-10 чакырым ылдамдыкта жүрсө да, жардамды өз дарегине жеткирүүгө аракет кылышты. Кыргызстандан бара жаткан жардам кербени Ооган өлкөсүндө 5 декабрь күнү жер титирөөгө кабылган Герат провинциясынын Борбор шаарынын түндүк батышына келишти. Жеринде Тышкы иштер министрлигинин Герат провинциясы боюнча өкүлү Рахматулла Файзан, андан соң провинциянын губернаторунун орун басары Мухажир Фарахи тосуп алды. Жер титирөөнүн очогу Герат шаарынан 53 чакырым алыстыкта катталган. Кырсыктан жабыркаган кыштактардын бири Фаиз Абадка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кыргызстандыктарды коштоп барды. Зилзала бул кыштактагы үйлөрдүн баарын талкалаган. Учурда үй жайсыз калган тургундар Бириккен Улуттар уюму тиккен чатырларда күн кечирип келет. Фаиз Абад кыштагында 230 адам жашаган 53 кожолук бар. Жакындарын жоготкон бул кыштактын тургундарын кубандырып, жардам кербени турмуш тиричиликке зарыл болгон каражаттарды таркатышты. Куткаруучулар алып барган ундан жергиликтүү эл нан жасап, кубанычын бөлүштү. Салам, Кыргызстан. Мындан сырткары кыштактын жашоочуларына медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлүп, дары-дарымек берилди. Бүгүн кабыл алганда көбүндө тамак ооругандар, баш оорулары жалпы бар экен. Алардын диагнозун коюп, дарылаганга аракет кылдык. Хамза, шуну сөйлө. Андан ары жабыркаган башка кыштактарга жеткирилген жардамды таратуу иши жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырылды. Here I can only really commend the Kyrgyz government to Кыргыз мамлекети ар дайым муктаж болгондорго колун сунуп, боордоштук тилектештигин көрсөтүүгө даяр экендигин далилдешти. Бул кадамды мактоого татыктуу деп эсептейм жана терең ыраазычылык билдирип кетким келет. To see that support and that assistance. Дээрлик 2700 чакырым жол жүрүп, Герат шаарындагы кампага 111 тонна жеткирилген жардам түшүрүлүп, Ооганстандын өзгөчө кырдаалдар кызматына өткөрүп берилди.
Герат провинциясынын губернатору Нурахмат Исламжар Кыргыз өлкөсүнүн көрсөткөн жардамы үчүн Кыргыз элине жана өлкө башчысына Ооган элинин атынан терең ыраазычылык билдирди. Ооган мамлекетинин Вахап жана Памир жергесинде этникалык кыргыздар жашайт. Алардын турмуш шартын жакшыртууга баардык аракеттер көрүлүп, учурда жол салынып жаткандыгын, Ооган өлкөсүнө талаа клиникасы келгенде биринчилерден болуп аларга бөлүп берилгендигин губернатор баса белгиледи. اسلامی افغانستان برایشان کلینیک و برایشان مکتب و برایشان امام رسمی و برایشان راه و غذا بود. 1 декабрдан 9 декабрга чейин Ооган өлкөсүндө жер титирөөдөн жабыркагандарга Кыргыз Республикасынын жардам кербени өзүнүн миссиясын ийгиликтүү аткарып, мекенине кайтышты. Эми Кыргызстанга чейин Өзбекстан Республикасынын аймагынан дагы 2 күндүк жол жүрүшү.